Салам достор, кыскача кино каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен 2016 жылы чыккан «Не дыши» аттуу кыскача сюжетин айтып беремин. Видео башталмастан мурун подписаться кнопкасын басып, комментарий жазыңыздар. Андан эмесе кинону уланталы. Алекс, если все выгорит, мы больше не будем воровать. Фильм флешбектен башталат. Анда бир адам кыздын денесин сүрөп бара жатат. Андан кийинки сюжет окуянын башынан башталат. Детройтто жашаган 20 жаштагы 3 дос Рокки, Алекс, Шани, Мэни үйлөрдү тоноо менен иштешет. Роккинин арманы алкаш энесинен алып кетип, ал менен Калифорнияга көчүп кетүү. Мэни жаңы тоноого боло турган үйдү сунуштайт. Бул маалыматты башка адамдан сатып алган. Достор акча тобунун жаңы мүмкүнчүлүгүн сүйлөшөт. Бул үйдүн ээси Ирак согушунун ардагери Норман Нордстро. Бул үй заброшенный үйлөрдүн арасында орнолгон. Информация боюнча анын кызы ооруп кайтыш болгон. Кызынан кийин $300,000 калган. Алекс болсо буга катышкысы келбейт. Алекс үйүнө келип ойлонот. Алекстин атасы коопсуздук үйлөрдү салуу менен алектенет. Алекс анын шкафынан Нормандын күлчүн таап кетет. Алекс Роккинин колундагы жаңы татууну көрүп, ал тууралуу сурайт. Рокки Алекске энеси аны кичинекей кезинде кандай кыйнаганын айтып берет. Ее бесили эти слезы, и она запирала меня в багажнике. Энеси аны жеп көрүп, күйөөсү үйдөн кетип калганын ошондон көрдү. Кичинекей кызга жүк салгычтын ичинен өтө коркунучтуу болуп, бирок бир күнү Божая коровка жүк салгычка кирип кетип, ал менен бирге калып калат. Ал Роккиге коркунучка күрөшүүгө жардам берди. Ал ошону эстеп жүрүү үчүн татуун жасады. Алар ишти бүтүргөндөн кийин ал акчасын алып, ал сиңиси менен Калифорнияга кетет. Алекс ал менен бирге баруусун айтат. Достор Нормандын үйүн кайтарууда. Нормандын ротвейлер ити бар экенин көрүп калат. Алар Нормандын жүрүшүнө карап, ал сокур экенин түшүнөт. Алекс сокур адамды тоноодон баш тартууну сунуштайт. Бирок анын сөзүнө маани бербейт. Түндө алар свети жок үйгө барат. Ит үрө баштайт. Ошондуктан алар итти уктаткысы келет. Уруулар ага уктай турган дарыны берет. Ит аны жеп коюп уктап калат. Алар эшикти ача албайт. Эшик 4 кулпуга жабылган. Буларда бир эле ключ бар. Жигиттер купталган подвалды табат. Булар муну да ача албагат. Булар кичинекей терезени сындырып, Рокки терезе аркылуу ичине кирүүнү чечет. Калган терезеде торлор бар. Алекс кызга сигнализациянын пультун берип, анын кандай өчүүсүн түшүндүрөт. Рокки терезеден үйгө кирет. Рокки сигнализацияны өчүрөт. Рокки эшикти ачат. Жаштар үйгө кирет. Алар бөлмөлөрдү аралап, светти күйгүзөт. Мэни экинчи этажга акырын көтөрүлүп, үй ээсин снотворный менен уктаткысы келет. Бөлмөлөрдүн биринде ал сокур ээсин табат. Бөлмөдө телевизор иштеп жатат. Телевизордо жаш балдарды көрсөтүп атат. Ал телевизордо оорудан кайтыш болгон. Нормандын кичинекей кызы көрсөтүлгөн. Мэни аны уктатайын деп жатканда, Норман төшөктөн көтөрүлүп, телевизорду өчүрөт. Мэни уктата турган дарынын чачыратып, эшикти жаап кетет. Уруулар бардык бөлмөдөн акча издеп, кулпталган эшикти табат. Мэни аны ачууга тырышат. Бирок ал колунан келбейт. Ал тапанчаны чыгарат. Ал Рокки менен Алекстин наразычылыгын билдирет. Алекс Мениден улуу болгондуктан үйдүн ээси аларды өлтүрүүгө мүмкүн. Алекс Роккиге үйдөн кетүү кеч эместигин айтып, ал менен барууга сунуштайт. Ал кезде Мэни кулпуга атат. Алекс кетет. Ал Рокки жигити менен калат. Алар эшикти араң ачат. Эшиктен Норман пайда болот. Ал санаторийден уктап калбаган. Кто здесь? Мэни тапанчаны үйдүн ээсине каратып, ага жакындабаганды айтат. Рокки үнсүз турат. Жигит эскертүү иретин атат. Алыска кетпеген Алекс кызы үчүн алаңдап үйдү карайт. Бирок Мэни Норманды коркута албайт. Норман Мэниге карай басууну ойлойт. Мэни атууну ойлоп турат. Үй ээси муну колдонуп, куралын тартып алат. Норман менен Мэни арасында согуш башталат. Сокур адам аны тунчуктуруп, үйдө канча адам бар экенин сурайт. Мэни андан башка эч ким жок деп жооп берет. Норман аны жиберет, бирок бир жолу тапанча менен башына атып, аны өлтүрөт. Рокки эмоциянын ичинде калып, үн чыгарбаш үчүн кол менен оозун жабат. Алекс үйдү карай басып, үй ээсине тийип кала жаздады. Норман жерден пультту табат. Андан кийин ал бардык эшикти кулптап, сынган терезени жаап таштайт.
Рокки Алекске Мэйни кайтыш болгонун жана ал кайда экенин сурап СМС жазат. Норман акча ордунда экендигин текшерүү үчүн сейфти ачат. Аны Рокки көрөт. Андан кийин Норман кетет. Алекс келгенде Рокки сейфти ачып, миллион акчаны сумкага салып жатканын көрөт. Норман Мэйнин денесин капкоройт. Мэйнин телефонуна бирөө чалганын угуп, Норман көздөй баса баштайт. Уруулар подвал аркылуу качууну чечет. Андагы эшик көчөгө алып барат. Подвалда алар байланып, оозу жабылган кызды табат. Кыз Норманын кызына кайтыш болгон күнөөлүү. Кыздын аты Синди. Алар сейфтин ключун табып, Синдини бошотот. Үчөө подвалдан чыгайын деп эшикке жакындайт. Кулпуну ачууга тырышат. Ошол кезде эшик ачылып, Норман аларга тапанча менен ата баштайт. Ал Алекстин кулагына тиет. Камакта болгон Синдини өлтүрөт. Алекс менен Рокки подвалда тыгылат. Норман өлтүргөн кыздын денесин колуна алып, кучактап отурат. Уруулар үн чыгарбаганга аракет кылат. Алекс үйгө кирүү керек дейт. Анткени Алексте эшиктин ключу бар. Алар качып баратканда Норман электр кубатын толугу менен өчүрүп, тапанча менен атат. Алар караңгыда качууну аракет кылат. Норман үн чыккан сайын атат. Норман Алексти мойнунан кармап алып, өлтүргөнгө тырышат. Бирок тапанчада ок бүтүп калган. Норманын үстүнө металл полкасын кулатып, качып кетет. Алар үйгө чыгат. Анда үй ээсинин Ротвейлер ити пайда болот. Алекс Роккиге күлүштө берет. Ал эшикти ачууга тырышат. Бирок ал колунан келбейт. Ит алардын артынан жүгүрөт. Экинчи кабаттын бөлмөлөрүнүн бирине кирип кетет. Алекс үйдүн сигнализация пультун басайын десе, Рокки андай кылбоону сурайт. Норман эшикти сындырууга тырышат. Рокки вентиляция шахтасын табып, кирип кетет. Эшик ачылып, Ротвейлер Алекске кол салат. Рокки вентиляция менен өйдө бара жатканда, ит анын артынан жүгүрөт. Рокки төмөн кулап кетет. Алекс өзүнө келгенде, Норман ага атып, айнекке тиет. Ал жарылып, Алекс астыга кулап кетет. Ал сигнализацияга жетүүгө тырышат. Бирок анын алдында Норман пайда болот. Алекс бөлмөнүн бирине жашынып, андан кийин Норманга кол салат. Алекстин башын батареяга бир нече урат. Алекс аны бөтөлкө менен башына уруп, тапанчаны көтөрүүгө аракет кылат. Норман аны бетине уруп, андан пультту алып кетти. Андан кийин аны куруч кайчылар менен аяусуз өлтүрөт. Рокки соккудан кийин өзүнө келет. Ал көчөгө алып бара турган кичинекей металл торду ачууга тырышат жана анын колунан келет. Бирок Норман аны сразу кармап алып, акчасы бар сумкасын тартып алат. Рокки ал менен күрөшүүгө тырышат. Бирок сокур Норман аны уруп согуп, эсин жоготкончо тунчуктурат. Кыз бир аз убакыттан кийин өзүнө келет. Норман аны Синди болгон жакта байлап койгон. Рокки Нормандан аны бошотууга сурайт. Ал Синди кызын өлтүргөн үчүн түрмөгө түшүү керек дейт. Бирок бай атасы үчүн ал жазадан кутулду. Норман Синдинин боюнда болгонун жана экинчи жолу ата болууга үмүттөнгөнүн айтып берет. Ал урууларды тулбай калган баланын өлүмүнө күнөөлөйт. Бирок Рокки өз жазасын алуу керек дейт. Бул убакта араң тирүү калган Алекс өзүнө келет. Тирүү кезинде сокур Норман Алексти эмес, Мэйнин өлгөн денесин кайчы менен ургандыгы белгилүү болду. Норман Синдинин денесин курчалган нерсеге салып, курчалган нерсени суюк зат менен толтурат. Норман газды күйгүзүп, тоңдурулган алдын ала жыйнаган уругун чыгарат. Андан кийин ал кызды өйдө илип коет. Ал Роккинин кийимине тешик жасайт. Шприцтин ичине урук толтуруп, кызды уруктандыруусу келет. Ошол кезде Алекс оор нерсе менен башына уруп, Роккини бошотот. Рокки Норманды уруп согуп, шприцти оозуна тыгып жиберет. Алар Норманды кишен менен байлап коет. Акча менен пультту алып кетет. Рокки полицияны чакырууну сунуштайт. Бирок Алекс аларды кармаса, түрмөгө барарын айтат. Алар эшикти ачат. Бирок дал ошол кезде өзүн бошоткон Норман Алекске тапанча менен атып, аны өлтүрөт. Рокки көчөгө чыгып качат. Үйдүн ичинен Ротвейлер секирип чыгып, Роккинин артынан жүгүрөт. Ал иттен айнекте жашынат. Ит ага терезеден жетүүгө тырышат. Бирок кыз терезени жаап жетишет. Ал машинанын ключун ичинен таба албады. Ит машинанын үстүнө чыгып катуу үрөт. Рокки багажникти до конца ачып, итти жаап коет. Ит машинанын салонуна кирип кетет. Бирок иттин жиби багажникке кыпчылып калат. Рокки машинадан чыгат. Норман артынан келип, аны чачынан кармап алып,
уруп жиберет. Норман аны чачынан кармап үйүнө сүйрөйт. Рокки көзүн ачканда өлгөн Алексти көрөт. Ал Алекстен кечирим сурайт. Прости, Алекс. Ошол кезде колунда Божая коровканы көрөт. Ал сигнализациянын пультун байкап, аны басат. Катуу чыккан үйүнгө байланыштуу Норман дезориентация болуп, тапанча менен ар кандай жакка ата баштайт. Бул кезде Рокки лом менен уруп согот. Норман подвалга кулап кетет. Ал Норманга карап эшикти жаап жиберет. Ломду таштап акчага толуу сумканы алып, Рокки полиция бара жатканын эстейт. Андан кийин ал качып кетет. Бир аз убакыттан кийин Рокки менен кичинекей сиңдиси поездду күтүп, темир жол вокзалында кафеде отурат. Кыз жаңылыктардан көптөгөн жаракаттарга карамастан сокур адамдын тирүү калганын угат. Анын ден соолук жагдайы жакшы. Рокки телевизордон маскасы бар Норманды больницага алып баратканын көрөт. Кыз бул жаңылык көрүп шок болуп калат. Бул көрүнүштө Рокки сиңдиси менен вокзалдын ичинде поездга бара жатканын көрөбүз. Фильмдин аягы. Достор, силерге фильм жакты деп ойлойбуз. Каналга жазылыңыздар. Көрүшкөнчө.